Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде кырсыктардын ар тараптуу багытындагы кесепеттер жоюлуп келет. Техногендик кырсыктарга туруштук берүү оңой эмес, бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги талаптар так жана жоопкерчиликтүү коюлгандыктан аткарылган иштердин басымдуу бөлүгү натыйжалуу. Алардын алдыңкы сабында өрткө каршы күрөшүү кызматы турат. Бексултан Талантбек уулу өрт өчүрүүчү. Ал бир топ жылдан ашык убакыттан бери аталган тармакта эмгектенип келет. Тилсиз жоо менен алпырышууда кызматтын оош кыйышына карабай, эң башкысы күйүп жаткан нерсени убагында токтотуп калуу дейт. Бексултандын айтымында өрт өчүрүү кызматы эң жооптуу кызматтардын бири. Кандай гана чакыруу болбосун, ага тезинен жетип барууну көздөйбүз дейт. Себеби күйүп жаткан аймакты көзүң менен көрмөйүн, ага алдын ала божомол коюу оңой эмес. Өрткө барганда ар дайым бул машина суусуз барбайт, суу менен барабыз. Азыр деле суу менен турат, 4 тонна суу менен. Бизге түшкөн убактысынан кечикпейбиз. Эми азыр күндүз ошо жол тыгындары жаралып, кичине 5-10 мүнөткө кечигип калсак, ошо жол тыгын айласынан болуп калат да. Мындай жетишип эле барабыз убагында эле. Эртерээк эч жака өтүп кетпегенде өчүргөнгө аракет кылабыз. Номер 4-чү өрткө каршы куткаруу бөлүгүнө чакыруу келип түштү. Чакыруу түшөр замат нөөмөттөгү атайын топ жеринде кырдаалды жоюу иштерине жөнөп кетти. Өрт 1-май районуна караштуу Жибек жолу жана Кулуев көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Такталган маалымат боюнча Мүрзөнүн аймагында куураган чөптөр күйгөн. Республиканын аймагында бир жыл ичинде 1000ден ашуун өрт кырсыгы катталып турат. Алардын башкы себеби этиятсыздык, тагыраагы айтканда шалаакылык. Анын кесепетинен нечендеген өмүр кыйылса, мамлекетке болсо экономикалык ийри чыгым алып келет. Капысынан келип чыккан от этиятсыздыктан пайда болот. Анын эң жөнөкөй элементи чылым чегүүдө калдыгын өчүрбөй ыргытуусу же электр шаймандарын күйгүзгөн бойдон таштап кетүүсү. Ушул сыяктуу көрүнүштөрдөн пайда болот. Бул капысынан жаралган кырдаалдын бир бөлүгү. Ал эми чоң деңгээлдеги өрт кырсыгынан жапа чеккендер өлкөдө жүздөп саналат. Өрттөрдүн негизги себептери болуп бул электр шаймандарын колдонуу эрежелеринин бузулушу, мештердин колдонуу эрежелеринин бузулушу жана отко этиятсыздык мамиле кылуу. Өрттөрдүн эң көп катталган объектилери болуп бул турак жай сектору болуп жана ачык аянттар болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде 7 ай ичинде өрттүн саны 39,7% азайган. Республика боюнча 7 ай ичинде 1236 өрт кырсыгы катталып, өткөн жылга салыштырмалуу өрттүн саны 39,7% азайган. Өрттүн кесепетинен 10 адам каза болсо, 16 адам
жабыркаган. Өрттөн 24 адам куткарылган. 763 өрт турак жай секторларында катталып, өрттүн жалпы саны 61,7% түзгөн. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын талдоосу боюнча быйылкы 2020 жылдын 7 ай ичинде 1236 өрт кырсыгы катталган республика боюнча. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 39,7%га азайган. Ушул өрттөрдөн келтирилген материалдык чыгым 175 миллиондон ашкан. Бул көрсөткүч дагы былтыркыга салыштырмалуу 41%га азайган. Өрттүн чыгышынын алдын алууда өрт коопсуздук эрежелерин ар бир жаран сактоо зарыл экендигин билдиришет адистер. Анда бузук электр орнотмолорун колдонуудан, күйүүчү материалдарды жер төлөөдө жана тепкичтердеги аянтчаларда сактоодон, балдарды кароосуз калтыргандан катталып кетүүсү мүмкүн. Өзгөчө тамекинин калдыктарын жана ширеңкелерди таштагандыктан өзгөчө эгин талааларда катталган өрттөрдүн саны басымдуу болууда. Өрт кырсыгы бул материалдык баалуулуктардын өрттөнүп жок болушу жана адам баласынын өмүрүнө коркунуч менен коштолгон, контролдукка алынбаган өрттөнүп күйүү процесси. Андыктан аны убагында алдын алууга кам көрүүнү адистер эскертет. Өрткө каршы кызмат өтөгөндөрдүн башкы милдети адам өмүрүн сактоо, коргоо жана жардам көрсөтүү. Кырсык күтүүсүз келгенде өмүрүн тоокелге салып, ажалдын азуусунан адам өмүрүн сактап калыш үчүн өз жанына карабай алып урушкан эр азаматтар өз кесибин сүйгөндөр. Өрткө кыйыныраак болгону менен жакшы өрт өчүрүп келип бирөөнүн үйүн же мүлкүн сактап калсаң ичинде эме болот да, кубаныч сезимчи. Бирөөнүн эмесин сактап калуу деген өрт, конечно, болбой эле койсун. Өрттү сактаган жакшы деп коет. Эл кызматында талыкпай эмгектенген өрткө каршы кызматкерлердин эрдиги баа жеткиз. Алардын тилеги кырсык болбосун. Заман алдыга жылып, жаңы технология күч алган сайын кырсыктардын да түрү көбөйөт. Аны болтурбоо бир гана өрт куткаруучулардын эмес, ар бир жарандын милдети. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери турак жай секторлорундагы өрттү алдын алуу, адамдын өлүмүн болтурбоо максатында аймактарда жана шаардагы жаңы конуштарда үймөй кыдырып өрткө каршы түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү байма-бай улантып келишет.